Ассаламу алейкум, қош келдіңіз. Эркин мырза, Айхандын билимин мен болушунча текшердим. Бирок менин билимим жетпей калды окшойт мунун билимин текшергенге. Ошондуктан мен сизди чакырдым. Сиздин билимиңиз сөзсүз жетет. Сен мыктысың долбоору. Биринчи жолу миллионер болгун келеби? Шоу кеттик анда. Саламатсыздарбы, биз оюнубузду баштайбыз. Өзгөн районунун Ынтымак айылынан келген 3 класстын окуучусу Айхан Жаныбеков миллионер болгун келеби программасынын катышуучусу. Айхан, кош келдиңиз. Айхан мырза, биздин долбоорубуздун эрежелери менен таанышсызбы? Жо, мен русский мандайларды билем. Например, миллион за 5 минут, же кино, игра в кино, ушундайларды билем. Орусчалардыкы, кыргызчалардыкы билем. Анда бардыгы качандыр биринчи жолу болот экен. Бүгүн биринчи жолу миллионер болгун келеби долбоорун кыргызча ойноп көрөлүк сиз экөөбүз. Даярсызбы? Айхан мырза, мен долбоордун жүрүшүндө сизге 10 суроо берем. Ар бир суроонун 4төн варианты болот. 4 варианттын бирөөсүн гана тандап алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз. 10 суроонун бардыгына туура жооп берсеңиз, биздин долбоорубуздун бүгүнкү атайын чыгарылышынын жеңүүчүсү аталасыз дагы. Сизге бир чымадан байлык берүүгө даярбыз. Даяр болсоңуз, анда урматтуу телекөрүүчүлөр, мен Эркин Рыскылбеков жана маңдайымда отурган 3 класстын окуучусу Айхан Жаныбеков миллионер болгун келеби программасы башталууда. Айхан мырза, биринчи суроо. Алгебраны ким ойлоп тапкан? Галилео Галилей, Мухаммад аль-Хорезми, Пифагор же Архимед? Мухаммад аль-Хорезми. Деп ойлойсузбу же билесизби? Билем. Аны кайсыл китептен таптыңыз эле? Обо всем на свете деген. Обо всем на свете деген китептен. Мухаммад аль-Хорезми Саудовский Аравияда төрөлгөн, и алгебраны мусулмандар ойлоп тапканды айтылат. А Мухаммад деген ысымдын өзгөчөлүгүн билесизби? Биздин пророгубуз аты Мухаммад болчу. Эң сонун, азаматсыз. Эми биздин сурообузга кайтып келели. Сиздин акыркы жообуңуз? Мухаммад аль-Хорезми. Алгебраны Мухаммад аль-Хорезми ойлоп тапкан. Сиздин жообуңуз туура. Кол чабуулар болсун. Сиз келечекте ким болгуңуз келет, Айхан мырза? Же архитектор, же астроном. Анда сиз келечекте астроном болгуңуз келсе, кийинки суроону оңой эле таап коет болушуңуз керек. Кайсы планета толугу менен кайнап жаткан газдардан турат? А. Венера, Б. Уран, В. Юпитер, Г. Плутон. Биздин галактикада канча планета бар? Мурда 9 болчу, азыр 8, ведь Плутон аябай кичинекей планета болгон үчүн аны чыгарып койгон планета. Аны планеталардын тизмесинен чыгарып койгон. А биздин Жер планетасы күнгө канчанчы иретте турат? 3-чү планета болот. А күнгө эң жакын турган планета кайсы? Меркурий. Азаматсыз. А эң алыс турганчы? Как-то 9 планета менен Плутонду кошсо Плутон, а Плутонду коспосо как-то Нептун. Кайсыл планетанын шакекчелери бар? Сатурн менен Урандыкы. А биздин Жер планетасынын табигый спутниги кайсы? Луна, Ай. Ай, азаматсыз. Кол чабуулар болсун. Юпитер. Юпитер толугу менен кайнап аткан газдардан турат деп ойлойсуз. Буну кайсыл китептен билдиңиз? Космос деген китептен. Космос деген китептен. А космоско ракетаны биринчи ким учурган? Космоско ракетаны биринчи космонавт Юрий Гагарин. СССР болгондо Никита Хрущев президент болгондо учкан. Качан США менен гонка болгондо. Ошол жарышта биринчи Советтер Союзу утуп кетип, Юрий Гагарин учкан. А биринчи космоско кайсыл жандык учуп барган? Жандыкпы? Ит менен дагы иттер, 2 ит. Белка дагы стрелка. Белка менен стрелка. Азаматсыз. Кол чабуулар болсун. Ал эми экинчи суроого сиздин жообуңуз кайсы планета толугу менен кайнап жаткан газдан турат? Юпитер. Юпитер. Мен сиздин жообуңузду кабыл алдым. Сиздин жообуңуз туурабы же туура эмеспи? Могул кол чабуулардан кийин билелик. Айхан, мен сизди куттуктайм. Сиздин жеңишке болгону 8 кадамыңыз калды. 3-чү суроо.
дүйнөдөгү эң биринчи компьютер кайсыл жакта пайда болгон деп ойлойсуз? Германияда, АКШда, Россияда же Кытайда? Силер похожи, акшнын турамер жазып алдыңар. США өнерде болуш керек. Ал сиздин Екатеринбургуңузда США деп аталат, а биздин Өзгөн менен Бишкекте Америка Кошмо Штаттары деп кыргызча которуп койгонбуз. Акш. Америка Кошмо Штат. Америка Кошмо Штаттарынын борбору кайсы шаар? Вашингтон. Вашингтон. Но эң бай бардык жерде шаар бул Нью-Йорк. Дагы Нью-Йоркто Вашингтондон көбүрөөк адамдар жашайт, но Нью-Йорк Американы көрүдү, но ал столица эмес. Американын эң чоң шаары, бирок ал борбор эмес. Германиянын борборучу? Берлин. Азаматсыз. А Россиянын борборучу? Москва. Кытайдын борборучу? Пекин. Компьютерди биринчи ойлоп тапкан мамлекет бул США. кыргызчасы Америка Кошмо Штаттары. Жооңуз туура, куттуктайбыз. Үйүңүздө жакшы көргөн жаныбарыңыз барбы? Менде бар болчу ит, анын аты Динго болчу, но ал жок болуп калган. Иттер жөнүндө суроо берейин. Дүйнөдөгү эң чоң ири иттин породасы кандай деп аталат? Бизде 4 вариант бар. А варианты мастиф, Б варианты колли, В варианты доберман, Г варианты ротвейлер. Мастиф. Ал ит породасы канчалык чоң болот, салмагы кандай болот? Примерно мындай. Сиздин бою сизден чоңураак болушу ыктымал. Если өзү мынтип турса, анда адамга тең болот, жөнөкөй адамга кичине узунураак болот. А дүйнөдөгү эң кичинекей иттин породасын билесизби? Вроде чухахуа же ал эмеспи? Акыркы 6 суроон бербей, жеңишти берип кое бербейинби, сизге кандай дейсиз? Билбейм. Же ойнойлук, Ойнойлук дегеним, сиз бул суроого дагы туура жооп бердиңиз. Дүйнөдөгү эң чоң иттин породасы бул мастиф. Азаматсыз. Кристофор Колумб деген ким болгон? Кристофор Колумб. А варианты. Кристофор Колумб Австралияны ачкан. Б варианты. Кристофор Колумб Канаданы ачкан. В варианты. Кристофор Колумб Улуу Британияны ачкан. Же Г варианты. Кристофор Колумб жалпы Американы ачкан. Кристофор Колумб Австралия, Канада, Американы ачкан. Үчөөнү, ведь ал Улуу Британиянын составында анын Британский империяда Австралия, Новая Зеландия, Индия, Пакистан, Бангладеш, Мьянма, Непал, Бутан, США, дагы Канада, ушул бардык өлкөлөр ага кирген. Ну майда Америка ачкан деп айта Сиз берет. Кристофор Колумбтун убагында Канада деген мамлекет бар болчу деп ойлойсуз? Кристофор Колумбды ал ачкан, но Же балким Канада ал ачылгандан кийин пайда болгон мамлекеттир? майда США айтайынчы, СШны. Американын ачкан. Американы эле айтайынчы. Балким Австралияны ачкандыр. Мындайынан барып Например, планетаны. мына Британия, мына Австралия. Ал Австралияны дагы ачкан, СШны ачкан, дагы Канаданы ачкан. Анан Африканы дагы ачты беле? Африканы Улуу Британия, Франция, Испанская империя, дагы көбү ачкан, көбү. А Американы кантип ачкан? Американы анын Атайын издеп барып ачты беле же кокустан ачты беле? анын знакомый болчу, анын аты Америго болчу, Америго. Америка Веспуччи. Демек сиздин жообуңуз Американы ачкан. Америка континентин ачкан. Кристофор Колумб өзү изилдөөчү болгон соң Индияны багынтам деп кетип баратып, кокустан Америкага жетип калып, Американы ачкан экен. Жо, например, мына жер округдуй. Индия мына жакта, США мына жакта, Америка. Кантип берге келип, СШны көрүп калат. Ошону Кристофор Колумбтан сураш керек экен. Бирок сиздин жообуңуз туура, Айхан.
Сизди куттуктайм. Айхан, мектепте кайсы сабакты эң мындай дилгирленүү менен окуйсуз? Английский язык дагы русский язык. Англис, орус тилдери эң жакшы көргөн сабактарыңыз, э? Кыргызстан канча мамлекет менен чектешет? Граничит, да? Граничит. Бул суроо, а? Жок, ал суроо эмес. Бул менин сизге берген суроом. Таджикистан, Кытай, Казакстан, Узбекистан. Шу Төртөө менен, э? Ошол кошуналарыбыздын бири Кытай эли жөнүндө суроо экен. Кытайлар эмнени ойлоп тапкан? Компас, кагаз, фарфор. Бул А варианты. Б варианты. Телефон, кеме жана сагыз. Г варианты. Автоунаа, радио жана рентген аппаратын. Компас, кагаз, фарфор. А вариант. Телефонду, кемени, сагызды кытайлар ойлоп тапкан эмеспи? Телефондун баары Кытайдан келет бизге. Телефонду вроде либо США, либо Тайвань. Тайвань Кытай эмес, э? Тайвань кыргыздар Тайвань менен Кытай Тайваньды признать этпейт. Кытай Тайваньды өзүнүн жерим деп ойлойт. А Тайвань наоборот, Кытайды өзүнүн жери менен. Но мынандай Кытай картада, а Тайвань мынандай. Тайвань өзүнүн көз карандысыздыгын далилдеп келет, э? Кытайлар эмнени ойлоп тапкан? А вариант. Компас, кагазды жана фарфорду. Компас, фарфор жана кагаз Кытай тарабынан ойлоп табылган, азаматсыз. Спортко кандайсыз? Спортко алам. Достошосузбу? Дегениңизге караганда өтө эле дос эмес окшойсуз, э? Спорттун кайсы түрүн жакшы көрөсүз? Шахмат деле спорт. Шахмат. Ошо шахмат менен токтой берелик, э? Баскетболго кандайсыз? Баскетболго мен ойногон эмесмин дагы. Баскетбол деген англис тилинен эки сөздөн келген. Англис тилиңизди текшерейин. Баскетти которгондо корзина деп которулат, э? Корзина. Бол. Кыргызганбы? Топ. Топ, корзина экөөнү кошкондо баскетбол дейт. Ошо баскетболду ким ойлоп тапкан? Джеймс Нейсмит, Уолтер Клоптон, Уильям Джордж же Чарльз Гудьир. Чын айтсам, Айхан мырза, бул суроонун жообун өзүм деле билбейт болчумун. Сиз менен кошо үйрөнүп атам. А вариант. Сиздин атыңыз Ага башталат, ошон үчүн А вариантын, э? Айхан деген Ага башталат, А вариант. 2А. Ага. 2А. Айханда 2А бар, ошон үчүн А болсун. Болсун. А деген биринчи, дайыма биринчи болуп жүрүңүз деп, Джеймсон Нейсмит деген суроону туура жооп бердиңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Айхан Жаныбеков бүгүн миллионер болгун келеби долбоорунун жеңүүчүсү. Кол чабуулар болсун. Айхан мырза, бүгүн студияга келип, мени менен баарлашып, биздин көрүүчүлөргө өзүңүздүн интеллектуалдык деңгээлиңизди далилдеп, Кыргызстаныбыздагы жаңы өсүп келаткан чилистендердин бири экенине ынандырдыңыз. Биз сизге абдан ашык болдук. Ийгилик каалайбыз, келечегиңиз кең болсун, өзүңүз каалаган кесиптин ээси болуп, буйруса Кыргызстандын байрагын бийик көтөргөн уулдардан болот деп ишенебиз. Ал эми эң мыктысы долбоору сиздерге могул бир чемодан байлыкты белекке сунуштайт. Айхан мырза, бул тыйындардын баардыгы сиздики. Бул таттуу тыйындар, келечегиңиз таттуу. Айхан, ынтымакка, өзгөнгө бизден ысык салам айтыңыз. Берекелүү Ош шаарынан келген Жаныбеков Айханга сен мыктысың долбоорунун атынан белектерди тапшырууга даярбыз. Кол чабуулар менен Айхандын белектерин тапшыралы. Мыктылардын мыктысы Кыргызстаныбыздагы кичинекей акылдуу жигитке дал ушул жон баштыкты тапшырып турган кезибиз. Бул сага ичине толтура китептерди саласың. Жана жон баштык сумка көтөрүп келгенде китептериң батпай келди го. Эми батпаган китептериң ушул жака сала аласың. Бирок арасына могул ширин жомоктору деген дагы китепти баткырып алыңыз. Ооба. Ал эми сен мыктысың долбоорунан ушундай сонун планшет. Браво! Кол чабуулар.
Ошондой эле Айхан, сен мыктысы долбоорунун кубогу келечектеги чоң жеңиштерди сизге Нобель сыйлыгын алып келген кубок болсун. Куттуктайбыз. Чоң нерселердин башталышы болсун, жолуң шыдыр болсун. Эркин байке, сизге дагы ыраазычылык айтабыз. Чоң рахмат, экөөңүздөрдү чогуу узатабыз.